Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Naziat suresi 27. ayetке келип токтогонбуз. Бул аятта Аллах Таалам кыямат күнүндө тастыктап, ал күнү болоордугун эскертет. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде Меккеде мушриктер түрлүү түркүм болгон. Арасынан капырлар болгон, арасынан бутка сыйынгандар болгон, арасынан акыретке да ишенгендер болгон, ишенбегендер болгон. Ошонун биринде кээ бир адамдар ушундай сөздү айтышкан. Биз өлгөндөн кийин сөөктөрүбүз, денебиздин баары жытып, чирип жок болуп кетет. Эми муну кайрадан адам кейпине келтириш кандай оорчулук. Буга биз ишенбейбиз, ынанбайбыз деген адамдар болгон. Бул өтө оор, болду өлгөндөн кийин кум болуп, топурак болуп жок болуп кетебиз деп. Ушуларга Алла Таалам жооп берип, аңтум ашадду халкан амиссама убанаха дейт. Эй адамдар, же болбосо акыретке ыйман келтирбегендер, эмне силердин жаратылганыңар асмандан да оор деп ойлойсуңарбы дейт. Силерге караганда асман жерди жаратыш, асманды жаратыш оорураак, кыйыныраак эле. Силерди кайра жараткандан кийин кайра акыретте кайтарып коюш, жаныңарды кайра өзүңөргө салып коюш, сурак күнгө тургузуп коюш бул жеңил эле го деп Аллах Таалам акыретти жокко чыгаргандарга, кайрадан тирилүү күндү жокко чыгаргандарга жооп берип атат. Ясин сүрөсүндө да муну тастыктап 78 аятында Ман юхил идома ва хия рамим. Капырлардын сөзүн алып келет, алар айтышат, сөөктөр чирип кеткенден кийин аны ким тирилтсин деп айтышат. Аллах Таалам тирилтет. Фаяқуллаху азза ва жал аңтум ашадду халкан амиссама убанаха. Ошондон силерге караганда асманды жаратыш оорураак эле. Ла халкус самавати вал ард акбар мин халкин нас. Гофир сүрөсү 57 аятта чындыгында асмандарды, жерди жаратыш адамдан дагы чоңураак болгон дейт. Валекин актаран нас ла я'ламун. Бирок көп адамдар бул нерсени билишпейт дейт. Себеби тигилер таанып атат да кантип жаралсын деп. Адам баласы ойлоп көрсүн, аламдын жаралышы кандай оор. 7 кабат асман, 7 кабат жер, терексиз асман. Анан силердин жаралышыңар кайрадан кайтышыңар эмне болуп калыптыр Кудай Тааламга деп атат. Рофа асамкаха фасауаха. Асманды Аллах Таалам терексиз, кынтыксыз, кемчиликсиз кылып, шундай иреттүү кылып, кооздоп көтөрүп койду дейт. Элестетиңиздер, асманыбыз капкара болгондо, жепо моо светтен башкача болгондо, мындайча кемчилик таба албайсың дейт да. Ошо асманды шундай иреттүү кылып Алла Таалам көтөрүп койду жерден. Варафа аза ва жала бигойри амат, эч кандай терексиз. Дагы бир аятта, Зарият сүрөсүнүн 47 аятында вассама абанайна би айдин. Чындыгында биз асманды күчүбүз менен, кудуретибиз менен курдук дейт. Кээ бир адамдар ушуну би айдин дегенде кол деп айтышып алат да. Бул жерде би айдин деген би кува. Муфассирлердин бардыгы не деген? Күчүбүз менен, кудуретибиз менен курдук дегенди айтышат. Кала Аллаху Таала Аллаху аллади рафа ас-самават бигайри амадин тараунаха. Раат сүрөсүнүн 2 аятында Аллах Таалам асманды терексиз көтөрүп койду. Эч нерсе сүйөнбөстөн, таяндырбастан терексиз көтөрүп койду дейт. Фасауаха деген ай жаалаха мустауятан таман камила. Толук кынтыксыз, кемчиликсиз кылып, теп-тегиз кылып шундай бир жакшынакай ирет менен жасап койду дейт. Эми кама кала таала фи халқил инсан. Бул ушундай эле сөз менен адамга дагы башка Инфитар сүрөсүнүн 6-7 аятында Алла Таалам кайрылганы бар. Я юхал инсану ма гаррака би роббикал карим. Эй адам баласы, эй инсан, сен Роббиң жөнүндө туура жакшынакай ойлошко эмне тоскоол болду сага? Ырайымдуу, берешен Роббиң жөнүндө туура эмес ойлонушко эмне түрткү болду сага деп атат. Эмнеге бул капыр адамга кайрылып атат? Себеби капыр адам не деди? Өзү жаралып, Аллах Таалам аны жаратты, ушул дүйнөгө алып келди. Эми кайрадан сен кантип мен Роббиңди жокко чыгарасың? Кантип сен бара турган күнүңгө ынанбайсың, ишенбейсиң? Кантип сени жараткан Аллах Тааламды ишенип ыйман келтирбейсиң? Кантип сени жараткан Аллахка кайра кайтып барарыңа ыйман келтирбейсиң деп. Аллади халакака фасауак. Ал чындыгында сени жаратты го. Ал чындыгында сени кемчиликсиз кылып, мындай толук ушу махлукаттардын арасынан чырайлуу кылып жаратты го. Ошон үчүн Куранда дагы башка жерде адам өзүңөр деле карап көргүлөчү дейт. Адамдын физикасы, жаралышы, көзүнөн баштап мурду, оозу, кулагы, ичиндеги органдар басып жүргөнү, табияты бир да махлукат жок мындай. Өзүңөрдө аят белгилери бар го дейт, силердин жаратылышыңарда. Ушундай чырайлык менен жаралып, кантип жараттыкканыңды танасың? Кантип барар күнүңдү ишенбейсиң деп. Вагташа лейлаха. Алла Таалам ушул асманды айтты да, асман жерди айтты.
ошонун кандай бийик экенин, чоң экенин, өзүнүн кудурети менен жараткандыгын, сен эмне болуп калыпсың адам баласы? Ушул ааламда асманды, жер өзү асманга көрүнбөй турган нерсе. Ошол жердин ичинде кандай кымыраган кичинекей инсан. Деп анан Аллах Таалам ааламды жараткандагы айрым жакшылыктарын, аламаттарын, белгилерин эскерет. Вагташа лейлаха, мындайча айткан түнүн караңгы кылды. Ал эми таңды аттырып жарыгын чыгарды дейт. Вагташа лейлаха ва ахража духаха деген. Тирексиз асман жаратып, караңгы түнүн каптатып, кайрада эрте менен таңды чыгарып, кайрада күндүз жарыгын чыгарып, күндү берип, түнкүсүн айды берип, силерге кызмат кылдырып койду деп атат. Вал арда ба'да залика дахаха. Мындайча айтканда, жерди дагы силерге жашай тургандай кылып, кооз кылып, жашыл бактары менен, аккан дарыялары менен, казыктайга кылгылан тоолору менен ушу жер нугунан тайбасын, адамдар жашаган ыңгайлуу болсун деп, самолету менен деле учуп жүрөт, поезду менен деле, машиналар менен жүрөт, оодалып кетпестен, жер нугунан тайып кетпестен, адамдар могу планетада учуп кетпестен шамалга туруктуу болуп, ушунун баардыгын Аллах Таалам эскерген. Вал арда ба'да залика ай ба'да халқис самавати вал ард дахаха байяна субхана хада даху ахража минха ма аха ва мар'аха. Дахаха дегенде дагы муфассил айттыр, жер бетин ыңгайлуу кылып койдук дегени, ушу жерден түрлүү булактарды, сууларды, дарыяларды, жайлоолорду, ар кандай токойлорду кооздук кылып адамдарга ыңгайлуу кылып бердик дейт. Эми эй Мухаммад айткан дейт. Кул а иннакум ла такфуруна биллади халакал арда фи яумейн ва тажалуна лаху андада далика роббул аламин. Айткан жанагы капыр келтиргендерге, капыр болгондорго, силер эмне жерди жараткан Аллах Тааламга ишенбейсиңерби? Капыр болосуңарбы? Жерди Аллах Таалам 2 күндө жаратты эле го дейт. Эми кантип Аллах Тааламга шерик кошосуңар? Жана шерик кылышкан мушриктерге да кайрылып атат. Ааламдардын Роббиси болгон жалгыз Аллахка кантип шерик кошосуңар дейт. Бизге белгилүү туугандары, билесиздер, асмандан мурун жер жаралган. Асмандан мурун жер бар болгон. Андан кийин асман жаралган. Жерди 2 күндө Аллах Таалам жараткан дейт. Жер дагы 7 кабат. Фақадахунна саба самаватин фи яумейн деп. Фуссилат сүрөсү 9-12 аятында эскерген. Аллах Таалам жерди 2 күндө жараткан. 7 кабат жерди. Жер асманга чейин эле болгон. Андан кийин вал жибала арсаха. Жана ошондой эле силердин кызыкчылыгыңарга, силердин кызматыңарга адамзаттын тоолорду казыктай кылып какып берди. Орнотуп берди. Ушу жердин нугу тайып кетпеш үчүн. Адамдарга жер ыңгайлуу болуш үчүн. Жер титиребеш үчүн. Ошон үчүн жерди казыктай кагылган тиректер деп айтылат. Казыктай кагылган, орнотулган, жердин нугун сактай турган, титиребестен, борон, шамал, ар кандай ааламдагы аламаттарга, табигый абалдар болгондо жер нугунан тайбастан, элестетиңиздер, илимий да тастаган канча могу планетада учуп жүргөнү, ушундай катуу скорость менен учат экен. Ошодон бири-бири менен кагышпагандыгы, учуп ыргып кетпегендигибиз жерде. Мына үйлөрүбүз салып, уналарыбызды айдап, кенен уктап жүрөбүз. Вал кафил арди равасиян тамида бикум. Нахл сүрөсү 15 аят. Мына ушул жерге тиректерди койду, ан тамида бикум, силерди кармап турушун, жердин нугун сактап турушун деген. Матааллакум ва лианамикум. Ушул жердеги болгон бардык мүмкүнчүлүктөр, жакшылыктар, ыңгайлуулук, жанагы жайлоолору, дарыялары бардыгы силердин жыргалышыңар үчүн дейт. Силер жыргап жашашыңар үчүн. Жыргап, жеп, ичип жашашыңар үчүн. Жана ошондой эле малыңарга дейт, ыңгайлуу дейт. Төөңөргө, уюңарга, жылкыңарга, коюңарга баары кирет. Анам деген. Силердин жыргалышыңарга жана мал мүлкүңөргө деген. Матааллакум ва лианамикум деген. Бул биз өтүп аткан Назиат сүрөсүнүн 22 аяты. Мына ушул жерге чейин Аллах Таалам адамга эмнени эскертти? Эмнеге ал күндү жокко чыгарасыңар? Эмнеге ал күнгө шек санайсыңар? Ал улуу күнгө, кайтып барар күнүңөргө, силерди жоктон баргылы Аллах Таалам жаратты го. Силерге караганда могу жогоруда эскерген 7 кабат асман, 7 кабат жерди жаратыш кыйыныраак го. Ошону Аллах Таалам жаратат. Кыямат кайым келсе да ошону кайра бөлүп чарып, тоолорун сапырып, пактадай кылып, асманын жуурулган камырдай кылып туруп, эшиктерди ачып берет го. Силердин жаралганыңар, кайра кайтып барганыңар бул ааламдагы асман жерге салыштырганда жөнөкөй эле го. Деп жана ошондой эле ааламды жаратып силерге ыңгайлуу кылдык го, тирексиз асманы менен, караң каптап келген түнү менен, жарыгын чачкан күндүн нуру менен, жерди төшөп берген, силерге ыңгайлуу берик менен, жери менен, ал жердеги жайлоолору, жашылдары, токойлору, казыктай кылган тоолору, силерге берилген неаматтар, мата деген жыргалчылыкты айтат.
сиырге да мал жануарға деп эскерди. Кантип ушуну жокко чыгарасыңар деп, анан кийинки жеринде 34-аятынан баштап кайрадан Аллах таалам эмнени эскерет? Кыямат күндү эскерет. Фаида жаатит томатул кубро, качан чоң кыямат келген абалды эскерет. Аллах таалам муну томатул кубро деп эскерди. Себеби дегенде бул кыямат кайым. Мына Адам алейхисаламдан баштап ушул күнгө чейин канча гана кырсыктар болду, топон суу болду, борон болду, сел болду, жер титирөө болду, жер менен жексен болуп кетти, небир апаттар, небир кырсыктар болду. Бирок кыямат кайымдагы куулушка салыштырма булар эч нерсе болбой калат. Ошон үчүн кыямат кайымда томма деген сапырып жер бети, асманы жер боло турган абал, адам заты көрбөгөн шундук бир нерсе болот да. Ушуну томмат кубра деп өтө бир адамдын акылына сыйбай турган, өмүрүндө мындайды көрбөгөн нерсе болот деп атат да. Яни акбар мин кулли тома, жер бетиндеги Адам алейхисаламдан шунгө чейин келген кырсыктардан да чоң кырсык да. Бул себеби кыямат кайымдын болгон учуру. Мына ошол кыямат кайым болгондо яума ятадаккару линсану ма саа. Адам бул дүйнөдөгү эмне кылгандарын баарын эстейт дейт. Дихадал яум аллади такуну фихи томал кубро. Сразу эсине түшөт. Ва хуа яум аллади ятадаккару фихи линсан ма саа. Мындай чыккан бул дүйнөдө эмнени кылды? Эмнени кыла албады? Кайсы жактан боштук кылды? Кайсы жактан амал кылды? Баардыгы эсине түшөт. Кандай аракеттер жасады? Ятадаккар деген эсине түшөт. Эмнеге эсине түшөт? Себеби ал бүттүгү китеп кылып берет. Ошол жерде ар бир кылган амалы, сөзү кыямат кайымда адамдын колуна берилет. Өзү окуйт адам. Бир өзү ачып окуйт туугандар. Биз азыр канча нерсени сүйлөйбүз, канча нерсени кылабыз. Арасында унутканыбыз бар, эстегенибиз бар, кылганыбыз бар, күнөөсү бар, сообу бар, жанандай көңүл ачканы бар, сооп эмес, күнөө эмеси да бар. Бүттүгү жазылат китепте. Болгону биз унутуп калдык. Ал эми периштелер унуткан жок, анын баарын жазып коет. Кыямат кайымда ошону окуйбуз. Мына ошону окуганда адам бүттүгүн көргөндө эстейт. Муну Исра сүрөсүнүн 13-14 аятында Аллах таалам айтат: "Ва нухриджу лаху яумал киямати китабан ялқаху маншура." Биз кыямат күнүндө адамга китебин чыгарып беребиз дейт. Өзүнө көргөзүлөт. Өзүнө таркатылат адамдарга. Өзү окуйт. Иқра китабака кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba. Эми сенин өзүң кылган китебиңди окугун. Сага ушул өзү суракка жетиштүү дейт. Эч нерсени тана албайт. Бүт нерсе китебинде бар. Ошол китебин окуганда адам бүт эсине түшөт. Унутканы да эсине келет. Себеби биз жагырда айткандай, канча амалдарды кылабыз, канчасын унутуп коебуз, канча сөздөрдү сүйлөйбүз, унутуп коебуз. Ошонун баардыгы китебинде бар. Ошон үчүн кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba. Сени эсеп кысап кыларга жетиштүү китебиңде жазылгандар дейт. Эч нерсени адам тана албайт. Исра сүрөсү 14-аят болду. Фахина идин ятадаккару ма саа. Мына ошондо эмнени аракет кылды? Эмне сөздү сүйлөдү? Кандай амалды кылган? Бүттүгүн кылат. Өкүнгөн өкүнөт, ыйлаган ыйлайт, сүйүнгөнү сүйүнөт, оң жагынан китеп алгандар кубанат, сол жагынан алгандар өкүнөт. Ал эми такыр ал күнгө ишенбегендер яқулу я лайтани кунту тураба. Не дейт? Капыр болсо аттиңай ушул күнү топурак эле болуп кетсем болмок, айбандардай болуп. Себеби андан нары боло турган абалды билет. Андан кийин о бурризатил жахиму лиман яра. Тозокту алып келет дейт. Тозок ачык, айкын, жана биз айды көргөндөй, күндү көргөндөй, тоону көргөндөй адамга көргөзүлөт да. Хадистерде белгилүү келгендей, тозок бул кадимки жаныбар болуп келет туугандар. Тозоктун кадимки жулкунуп келет. Ошол тозокту алып келгенде ал жулкунуп адамдарды, капырларды, Аллахка тоң моюндук кылгандарды Аллахым берчи буларды мен жутуп алайын, түпкүрүмө салайын деген абалда келет да. Муну хадисте айтат, не дейт? 70 000 периште ошо жүгөндөтүп алып келет дейт. Ар бир жүгөнүндө мындай жүгөн деген кандай аркан да. Ошо ар бир арканда куллу зимамин фи сабун альфа малак яжуру. Ар бир арканда 70 000 периште тартып турат да. Ал жулкунуп келет залымдарды, капырларды, мушриктерди, Аллахка тоң моюндук кылгандарды берчи чыркыратып, кыйкыртып буларды азаптайын Аллахым деп. Себеби ал күндү көргөндө жүрөктөр түшкөн, жаш баланын чачы агарган, адамдар бири-бирин тааныбаган, бул дүйнөдө жакын болуп жүргөндөр бири-биринен качкан күн. Тозокту алып келгенде эскерде алат, мандайын фа амма ман тага ва атара хаята дуния. Мына киндер десе, ошол күндө чектен чыккандар, бул дүйнөдө чектен чыккандар, жана дүйнөнү алдыга койгондор деп эки сыпат менен эсептеди. Ушул эки сыпаттагылар тозокко кирүүчүлөр деп атат да. Чектен чыккан белгилүү, ар бир күнөөнүн арты чектен чыгуу. Адам максат, жаралган максатынан аткарбайбы? Чектен чыкты. Акыретти унутуп, бул дүйнө үчүн жашадыбы? Чектен чыкты.
Берде эки сүрөттү айтты туугандар. Тозокту алып келет, ал учурда кимдер ага азапка түшөт? Чектен чыккандар жана дүйнөнү өйдө койгондор деди. Дүйнөнү өйдө кимдер коет? Ошол капырлар коет. Себеби акыретке ишенбейт. Мусулмандардын арасынан кайдыгерлер коюшу мүмкүн. Намазын окубай, ана мына жакында баштайм, эми оңолом, мына оңолом деп отуруп, баягы дүйнөнүн түйшүгүнөн кураган дүйнө ана мынада отуруп, даярдыгы жок өтүп кеткендер. Тоосуз өтүп кеткендер. Ошонун баардыгы дүйнөнү алдыга койгондор. Ал эми чектен чыккандар белгилүү, же буйрукту аткарбай чектен чыгат, же Аллах тыйып койгон нерсени тыйылбай чектен чыгат. Мунун даражалары бар. Ошон үчүн айткан факуллу ман тага факад асарал хаятад дунья. Ар бир чектен чыккан адам дүйнөнү өйдө койгон адам. Ошондой эле ар бир дүйнөнү өйдө койгон адам чектен чыккан адам. Мына ушул экөөнүн эки аятта Алла Таала эскертти. Фа амма ман тага ва асарал хаятад дунья. Чектен чыккан адам бул дүйнөнү өйдө койгон адам деген. Себеби Алла Таала бул дүйнөгө адамдын максатын Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен инсандарды, жиндерди ибадат кылыш үчүн жараттым деди. Айткан жок, жеш үчүн, жыргаш үчүн, кутуруш үчүн, жашаш үчүн эле жараттым деген жок да. Ибадат үчүн жараттым. Ал эми жегени, ичкени, үйлөнгөнү, бала чакалуу болгону, турмушта кыйналып иштегени, бул дүйнөнү курган баардыгы эмне экен? Анын баардыгы ушу улуу максатты аткарганга жардам берүүчү каражаттар экен. Ал максат эмес экен. Ошон үчүн эч убакта дүйнөнү иштебе, дүйнөнү таштаба дебейт, дүйнөнү жаман көр дебейт. Болгондо ушул дүйнөң сени акыретиңен алаксытып койбосун деген сөздү айтат. Ошо дүйнөнүн артынан кызыгып, улуу максатыңды унутуп калба, акыретиңди таштап салба, кайдыгерлик болуп өтүп кетпе деген маселени айтышат алымдар айтканда. Фаман жаваза хаддаху ва лам я'будуллах фахада хуа тагhi. Кантип билет ким чектен чыкканды? Кимде-ким Аллахка сыйынбай өтүп кетсе, ал чектен чыкты. Себеби максаты сыйыныш үчүн жаралган эле. Мына ушундай жол менен ал адам чектен чыкты. Кимде-ким жеп, ичип, көңүл ачып, ошентип эле жашап кетти, ибадаттан кур калган келсе, бул дагы дүйнөнү алдыга койду. Бул дагы чектен чыкты. Себеби максатын аткарбады. Аллах жараткан максаты. Алла якума линсану би айбадатилля. Ошон үчүн айтты: "Ва асарал хаятад дунья." Мындай чыкканда дүйнөнү акыреттен өйдө койду дейт. Сиздер билесиздер туугандар, акыретти дүйнөнү өйдө койгондор белгилүү да. Капырлар коет, шек санагандар коет, экеленгендер коет, барганда көрөбүз дегендер коет. Ошон үчүн даярданбайт Алла акыретке. А мусулман адамды кайдыгерликтин айынан, илимсиздиктин айынан, азгырыктын айынан, шахваттын айынан ва асарал хаятад дунья ай каддамаха аля таатилля. Аллахка болгон сыйынуунун ордуна, ибадаттын ордуна адам өзүнүн напсисин алдыга койгондор. Мисалы дейт, мечитте азан айтса багымдат куттап калгандар, Аллахты эстей турган жерде башка нерсени кыла тургандар, же болбосо жумуш тирилик деп 5 маал намазын окуй койгондор, же дүйнөдө бир кызыкчылыктын айынан арам нерседен тыйыла албай калгандар, Кудай сактасын. Мына азыр кредитсиз кантип жашайм мен? Жок, сөзсүз кредит алышым керек дейт. Ошентип өзүнүн напсисин алдыга коет, дүйнөсүн алдыга коет. Акырет менен дүйнө кагылышып калса, акырет амалын аткар. Аллахтын каарына алып келе турган амал менен ыраазылыгына алып келе турган амал болсо, Аллахтын ыраазылыгына алып кел. Сооданы Алла Таала адал кылды, сүткөрлүктү арам кылды. Сүткөрлүк ташта, аз тапсаң да соода кыл. Көп табам деп напсиң азгырылып, дүйнөңдү алдыга коюп, күнөө ишти кылып чектен чыкпа. Себеби мына ушул күндө эскерт. Чектен чыккандар, дүйнөсүн алдыга койгондор, алар не деди? Фаиннал жахима хиел маъва деди. Алардын бара турган жери орну тозок болот деди. Маъва деген жай деген сөз. Ошол жерде калышат дейт. Кайтып бара турган жери ошол жерде мындай чыкканда жан багып өмүрүн өткөрөт дейт. Ва бисал мақар мақару жаханнам. Кандай ал жер? Жаман жер, тозоктун жери. Ва амма ман хафа мақама раббихи. Ал эми кимде-ким ал күндөн корккон болсо, мындай чыкканда Роббисинен корккон болсо, кыямат кайымынан корккон болсо, анын бара турган жайы бейиш болот. Кимде-ким ал күндөн ва амма ман хафа мақама раббихи, ал күндөн корксо, жана напсисин тыйса дейт. Өзүнүн напсисин тыйса, анын бара турган жайы бейиш болот деди. Фа иннал жанната хиел ма. Ушуну эле карама каршысы, кимде-ким дүйнөсүн өйдө коюп чектен чыккан болсо, бара турган жери тозок болот. Ал эми кимде-ким ал күндөн коркуп, напсисин тыя турган болсо, бара турган жайы жаннат болот деди. Хафал кияма байна едейхи. Аллах Тааламдын алдында тура турган күндөн коркту. Лианнал инсан яумал кияма сауфа юқаррируллах азза ва жалла бидуну бихи хина яхлу бихи. Себеби ал күндө Алла Таалам адам менен жолугат, ар бирөө менен жеке. Анын кылган күнөөлөрү эскерилет адамга. Эй кулум, билесиңби могу күндө кылганыңды? Мондай кылган сөзүңдү, мындай кылган сүйлөгөн сөзүңдү, мындай кылган амалыңды билесиңби дейт. Адам баары мойнуна алат. Билем Аллахым, баары эсимде деп. Китебимде жазылуу, эсине келет баары. Анан Аллах Таала момун адамга ошол күндөн коркуп, Аллахтан жакшылыкты үмүт кылып, бул дүйнөдө
тыйылып жүрген адамга эмне дейт экен десе, бул Бухариде келген хадис тугандар. Не дейт? Коду сатартуха алейка фи дуnya. Мен ошол дүйнөдө эле, мындай чыкканда бул дүйнөдө сенин күнөөлөрүңдү, айыбыңды жашыргам. Мындай чыкканда ашкерелеп, элге шылдыңдап, же абириңди айрандай ачып койгон эмесмин деп атат да. Болбосо канчаларыбыздын каталарыбыз, күнөөлөрүбүз бар тугандар. Элге көрүнбөгөн. Былыктарыбыз бар, кылыктарыбыз бар. Мына Алла Таалам ушуну жашырып турат. Ошон үчүн салафтарда айтканда, эгерде биздин кылыктарыбызды, күнөөлөрүбүздү билгенде, адамдар бири-бирибизди жаман көрүп калмакпыз, учурашпай калмакпыз. Же ушул күнөөлөр жит болгондо эч кимибиз бирибизге жакындап калмак эмеспиз. Жакындабайт элек. Мына ошо Алла Тааламдын бизди жашырып койгондугунан күнөөлөрүбүздүн айбирибизди жаап, жашырып жүрөбүз дардаңдап, сыр алдырбай. Мына ошол дүйнөдө жашыргандай бүгүн да сени жашырып кечирем дейт Алла Таала. Себеби бул адам напсисин тыйып, ошол күндөн коркуп жүргөн адам эле дейт. Ва нахан нафс анил хава, ай анил хава мухалиф ли амриллахи ва расулих. Көрдүңүздөр тугандар, бул жерде карасаңыздар кандай келди текст. Наха өзүнүн напсисин хавадан тыйгандар дейт. Хава деген эмне десе, адамдын баягы рамкасы жок эле каалаган нерсесин эңсей берген хава дейт да. Адамга көп нерсе жагат. Анан карайт ошону Аллах Тааламдын сөзү менен, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинин негизинде биз напсибизди башкарабыз. Кыл дегенин кылып, кылба дегенин кылбай. Себеби адамдын напсиси жамандыкка буйруйт тугандар. Билесиздер, напс 3 түрлүү болот. Мутмаин напс бар. Анан мутмаин деген бул жакшылыкка буйруйт. Адам жакшы иш жасаган сайын көңүлү жайылып, көкүрөгү кеңейип, жүрөгү эс алып, адам бир рахат таап баштайт. Алхамдулилlah, бул Алла Таалам Куранда эскерип мактаган Фажр сүрөсүндө: "Я юхан нафсул мутмаинна". Эй, ушундай тынчтык, түнүк тапкан напси, менин ыраазылыгыма кирген, кулдарым арасына кирген, бейишиме кирген деген. Бул аябай жакшы напси. Муну кантип жетет адам? Буга жакшы иштерди аткаруу менен, тыйган нерсени тыйлуу менен адам жакшы ишке тартылып, жаман иштен жиркенип алыстай баштайт. Напси тазарып калат. Бул аябай жакшы. Мындай бийик даражада дагы напси. Дагы бир напсинин түрү бар. Бул жаман напси деп коет. Адам күнөө иштер менен рахат алып баштайт, Кудай сактасын. Жакшылык иштерден кача баштайт. Бул напси булганып калганда ушундай болот. Муну да Куранда эскерген, Юсуф сүрөсүндө 53-аят: "Ома убри ун нафси". Мен өзүмдүн напсимди актабаймын. Чындыгында напси жамандыкка буйруйт. Инна нафса ла аммаратун бису. Тек гана Алла Таалам кимге ырайым кылып напсисин тазалаган болсо эле, ошол эле напси жакшы болбосо, негизинен напси жамандыкка буйруйт. Шахватка буйруйт. Ошондой баш ийип, кулчулук негизинде жашаганды жактырбайт. Анан дагы 3-чү түрү бар, напсинин лаввама деп коет. Лаввама деген адамды жемелеп турат. Кээде бир күнөө ишке түшүп алсаң, бушайман болуп, ошо кайгырып, жүрөгүң ооруп, кайда муну кылып алдым эле деп тоого бет алсаң, ушуну лаввама дейт. А кээ бир напси бузулуп калса, бузук ишти кылбай калганына өкүнүп калат. Жакшы ишти жасабаганына сүйүнүп калат, бузулуп калат, Кудай сактасын. Мына ушул напсибизди ушундай абалдардан тазалап, мутмайынга алып баргандар, жакшылыкты жасоо менен тынчтык тапкан напсини Алла Таалам не деди? Напсин тыйган адамдар, ошол күндөн корккондор, Аллахка даярдык кылгандардын бара турган жайы бейиш болот деди. Ал бейиштеги көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна келбеген жер дейт. Сажда сүрөсү 17-аятта: "Фала та'ламу нафсун ма ухфия лахум мин куррати a'yun". Мин курратин a'yun. Эч напсинин адамдын оюна келбеген, ушундай адамдын көзү кубана турган жашырылган жер дейт бейиш. Элестетиңиздер, биз көргөн нерсени эле, акылыбызга сыйган нерсени элестете алабыз. Сен азыр бейишин кандай болушун каалайсың десе, жеке самолетум болсо, анан вертолетум болсо, анан учуп жүрсөм деген биз ушу дүйнөдө көргөн нерсе менен элестете алабыз. Бул такыр адам элестете албай турган, адамдын элесинен да акылынан да бийик болгон, көргөндө көзү кубана тургандай, оюна келбеген, акылына сыйбаган, өмүрүндө көрбөгөн, укпаган нерседе, жүрөгүнө андайды ойлоп отурса да дал келбеген нерсени көрөт деп атат. Ошондой жерди кулдарыма даярдап койдум дейт. Хадис кудисте. Адатту ли ибади солихин ма ла айнун раат. Бухариде келген хадисте. Мен кулдарыма, солих кулдарыма көзү көрбөгөн, көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын жүрөгүнө келбеген жерди даярдадым деген. Субханалла. Мына ошол жерге кирүүчү адамдардын сыпатын сыпаттады бул жерде тургандар. Ал жерден кур калгандарды да Аллах Таалам сыпаттады. Хадил жанна юдрикул инсан qabla an yamut ида хадара al-ajal ва da'at al-malaikata nafs lil khuruj. Мына ушул жаннатты адам жаны чыгы электе эле көрүп коет экен. Жаны чыгы электе эле сезип коет. Себеби периштелер жанын алып атканда эле кабарлайт экен. Адамдын бара турган жери жай бейиш экенин, Алланын саламын жолдоп, ыраазылыгы менен жаныңды алам деп келет экен. Сүйүнчүлөп келет экен. Коркпо, жаның чыгарда. Бизден чочуба, кайгырба. Сага мындан ары кайгы жок, коркунуч жок деп.
Аллазина таваффахумул малаикату тойибин якулуна саламун алейкум. Жандарын алуучу периштелер келгенде, таза периштелер келгенде, аларга Аллахтын саламы болсун, тынчтык болсун силерге деп айтышат дейт. Удхул жанната бима кунтум та'малун. Амал кылдыңар, эми бейишке киргиле деп. Бейиш менен адамды сүйүнчүлөйт, кубантат дейт. Жана хадисте айтканда, кимде ким Аллахка жолугууну кааласа, сүйсө, кубанса, Аллах таалам да кубанат, сүйөт деген. Кимде ким Аллахка жолугууну жек көрсө, жаман көрсө, Аллах таалам да ага жолугууну жек көрөт деген. Ал эми капыр адам кантип жолугууну жакшы көрсүн? Ал күнгө ишенбесе, Аллахка ишенбесе. Бул жан чыгардын алдында кээ бир адамдар болот, тугандар, жаны чыга элекке чейин эле бир жума мурун эле, 5-6 күн мурун эле, же ошол ажалы жакындап калганда эле сескендер бар. Бул пайгамбар алейхиссалату вассалам убагында да болгон. Айрым сахабалар ушу согушка чыгар алдында эле пайгамбарыбызга айткан күндөр болгон. О Аллахтын элчиси, мага бейиштин жыты келип атат го деп. Мисалы, Анас ибн Надр деген радиаллаху анху Саад ибн Муазга айткан: "Я Саад, валлахи инни ла аджиду рихал джаннати дуна Ухуд" деп. Ушу Ухуд согушуна чыгардын алдында айтканда, мен бейиштин жытын келип атат го мага деген. Бул жөнөкөй эмес, чыныгы жыт келген да бейишке. Ибн Кайым рахимахуллахнын сөзү бар: "Инна ба'дан нас код юдрикул ахира ва хува фид дуnya" деген. Кээ бир адамдар бар бул дүйнөдө, бейишти бул дүйнөдө жашап эле сезет дейт. Акыретти бул дүйнөдө жашап эле сезет дейт. Мына бул сахабадай. Жытын сезип атам, жыты келип атат мага деди. Онан ошол согушта шахид болуп өлгөн. Ошону айткандан кийин эле согушка катышып жан берген. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху таала аля хайр халки ва аля алейхи ва сахби ажмаин. Аллах таалам барыбызды ушу напсилерин тыйган, жанагы 3 напси болгондун эң бийик болгон мутмаин напсига жетүүгө насип кылсын. Напсибиздеги кирдешинен оолак кылсын. Аллах таалам өзүн чырайлуу ибадат кылууга, өзүнө жакшы жол менен эстөөгө, жаман напсиден бизди оолак кылсын. Жогоруда айткандай, напсисин тыйгандардан кылсын. Бейишке даярдык кылып, акыреттин өйдө койгондордон кылсын. Дүйнөнүн азгырыгына азгырылып кетип, акыретибизде зыянга түшүп калуучулардан оолак кылсын. Саллаллаху таала алейхи халкихи ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.